Assalamu alaikum dostlar. Саламатсыздарбы, тынсыңарбы, жакшысыңарбы? Маанайларыңар жакшыбы? Мен азыр келген жер Аскаратадагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу пункту. Ушундай азыр бир окуянын үстүнө мени дагы чакырышты. Ошого сиздер менен бөлүшкүм келди. Азыр бирге киребиз. Достор, бул мына ушул кооз жер Аскарата айылындагы Сузак айыл өкмөтүнүн Аскарата айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашкан жер номер 3. Мына Сузак районунун үй-бүлөлүк медицина борбору номер 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу. Мына саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Мени чакырган экенсиңер. Мен дагы бир силердин мындай кубанычыңарга кичине кошулайын дедим. Кандай окуя болуп атат ошу боюнча маалымат бериңизчи, карындашым, канча ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген үй-бүлө бар? Биздин участкада 21 мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдарыбыз бар. Ошолорго колубуздан келишинче майрамына бир аз көңүлүн көтөрөлү деп колдоо көрсөтүп атат. Келишинче жардамыбызды аябай берип атабыз. Бизге колдоочулар да жардам колун сунушту. Жакшы. Кандай сөзүңүз барбы? Кандайдыр айта турган сөзүңүз барбы? Силерге да чоң рахмат. Ат фамилияңызды айтып койсоңуз. Гафурова Адина. Адина, ушул жерди врач. Сиз ат фамилияңыз? Алиева Басархан. Şu 3-cü kısımda işleymen. Şu ballarga şu azgana salgamız var birimiz. Жақшы. Şu bergenler akça koşkalarga Allah akçasıga baraka bersin. Kancalar. Fata kılıp koyasызбы? Ne? Dua kılıp koyuңузчу. Neyden? Amin. Açık olsa tapkalarga. Amin. Anişe besoluzda bolar, teslikde bolar. Amin. Siz hem Allah'ım sizge hem güç kuvvet versin. Yollarınız açık olsun. Anişe işlerimizge Allah iyilik versin. Hanmalarımız Allah'ım yaşlıklarda dolayı. Allahu Ekber, aytkanыңыз келсин. Чоң рахмат. Азыр менин ушул жерде катышкан себеби бул медик айымдар өздөрү демилги көтөрүп, ошол жалпы жамаат менен ушул бир 10 үй-бүлөдөн 21 өз үй-бүлө бар экен, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды ар түрдүү колдоо көрсөтөт экен, медициналык колдоо. Анан ошол эл аралык балдар күнүнө карата бардыгы ушул жамаат менен 10 үй-бүлөдөн кабар алайлык деп ушундай өздөрү белектерди даярдатыр. Андан сырткары канабыз атынан ошол операция болот экен, ошого 5000 сом дагы колдоо көрсөттүк. Анан ушул эжелерге азыраак 3000 сом ошол акчалай жардам көрсөткөнгө аракет кылдык. Анан өздөрү дагы Дастурком магазини дагы Камалдын акага ушул өздөрүнүн ыраазычылыгын айтышты. Дастурком магазинге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Арзан жана өздөрү дагы салым кошуп, белектерге ошо өздөрүнүн салым кошконго аракет кылышты. Достор, бул Аскарата айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу. Мына элдин атынан баарыңарга чоң рахмат айтам. Рахмат. Ошол берген белектериңер, эхсаныңар Алла Тааланын жолунда кабыл болсун. Айтат го, бир адамдын көңүлүн алсаң, ошол Кабаны абад кылган менен, ошону тазалаган менен, ошол жерде кызмат кылган менен бар дейт. Ушундай болгону чын болсун, баарыбызды Алла Таалам колдоп, жакшы күндөрдө бирге бололу. Достор, урмандуу Аскарата айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу. Эл аралык балдар күнүнө карата 10 үй-бүлөгө ушундай белектерди тапшыруу аземине биз дагы күбө болуп атабыз. Даярдай бергиле, биз тоскоолу кылып алайлы иштерге. Чоң рахмат чакырганыңарга, сиздерге дагы. Дагы бир үй-бүлө экен. Так. Бул бала дагы мына Аскарата айылында ушул
көзөмөлүндө турат ушул докторлордун. Ага. Эл аралык балдар күнүнө карата кабар алайлык дептир. Ошого кабар алып. Кандай жакшы бала? Жакшы. Май куттуктайбыз. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Айнан айын. Кичине подаркалар алып келдик, э? Aynen aynen. Akesi beradi pодаркаларды. Mayli. Bo'p turmayli. Жо, жакшы. Ушул жерде эле кетебиз. Aynen aynen. Güzel biz çıktık. Mama ötkenler rosa suyu. Белектери бар экен, эл аралык балдар күнүнө карата тапшырышып койсо. Jamilaha şey aladın mı? Aynen. Apa saladı Jamilaha'ya verirsin yani. Söyle az bas. Jamilaha'ya. Apa seradı. Болду. Муну эл коюп кой бергиле. Калгандарга эми баралы. Дагы бир үй бүлөгө келишти. Дагы бир үй бүлө Касымжанов Абдулазиздин үй бүлөсү экен. Анан Касымжанов Абдулазиз азыр үйүндө жок экен. Аны больницага алып кетиптирүү. Тапшырып койгула. Эжесиге тапшырып кой бергиле. Биринчи күн балдар майрам күн подарка дарастарбай бираз. Кеч болсо, балдарға келсе берип койсоңор. Аскар атанын докторлору өздөрү чогултуп, өздөрүнүн алдынан ошо дөмөрчүлөр менен чогуу подарка неме кылышыптыр. Даярдаштыр. Чоң рахмат, тапшырып коесуз. Майлы. Жакшы болуп кетсин, сагайып кетсин бардыгы. Дагы бир үй бүлө Аскар атада. Эл аралык балдар күнүнө карата докторлор кабар алайлык деп кептир. Аскар ата үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Арзулаган кичинекей. Aynen ayın. Belekleri tapşırıp koygula. Aynen ayın. Bu olduğuna koyup koygula. Hadi asılam. Oldu. Эл аралык балдар күнү менен куттуктайбыз. Кеч болсо дагы. Aynen ayın. Saga. Tepege oturayım, tepege. Böşek oturayım. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Бирок мына жакшыбы бар жок? Өзүңөр дагы. Мына ушул Аскар ата айылында Барп көчө деп коебуз, Барп мааллада. Дагы бир үй бүлө. Баласы көп үй бүлө экен. Салам. Кандай? Жакшы? Мына эл аралык балдар күнүнө атайын белектер менен кептир мына. Доктор эжелериң. Мына эжеки туктап коюңуздар балдарды. Айнан айындар. Балды ушул жери коюп койдум. Үйдө чоңдор жок экен, ошо эскертип берип коесуңар, кароосуз калтырбасын. Балдарды докторлор. Мектеп gördü, sadike barasыңары? Апас бар экен. Балдар ушул жерде эле экен, ата-энеси. Задашпыз. Доктор кандай? Ата-энеси бар экен, кароосу эмес экен. Азыр жумуш менен. Улантабыз анда? Улантабыз. Кеттик анда кийинки үйгө. Мен дагы силер менен кошулуп мындай салымым кошулпагандан өтө мына бактылуу сезип атам өзүмдү. Улантабыз анда. Достор, чынында
бирөөгө бир жакшылык кылайын десең, кээ бир кезде ушундай шарт жок болуп калат. Кээ бир кезде ушундай момент кетип калат. Бирок Чыңгыз Айтматов айткандай, биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, адам баласы үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт. Ошого ар бир аракетибизде күн сайын адам болуу сары ушундай кадамыбызды таштагандардан болуп калалы. Кудай кааласа, бул иштер дагы кичинекей болсо дагы чоң бир Кудайга жаккан иштерден болуп калсын. Достор, мен сиздер менен Жамшит Урманов, элдик активист. Урманов ТВда бирге болуңуздар.